Assalamu alaikum dostlar, менин атым Айбек Каныбеков. Бүгүн сиздер менен сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Гитараны үйрөнүү кыйынбы же комузбу? Кандай ойлойсуздар? Гитара үйрөнүү кыйыныраак го дейм. Эмне себептен кандай? Билбейм, ошондой сезилип берет. Каныбызда билбейм, мен комуз чечип көргөн эмесмин, бирок гитараны бир 2 айда үйрөнгөм. Комуз оңоюраак го дейм. Комуз деп атам. Эмне себептен? Гитараны азы бар эле черте атат го, комуз иш кылдуу. Комуз үйрөнүү кыйынбы же гитарага кандай ойлойсуз? Комуз үйрөнүү оңой. Жок, ооба, комуз. Чоң рахмат. Комуз болуш керек. Мен комуз өзүм чертем, үйрөнгөм. Бирок демек, Комуз го дейм. эмне себептен комуз деп ойлойсуз? Анткени бул улуттук биздин аспап го, кыргыздардын. Ошон үчүн деп ойлойм. Гитара деп ойлойм. Эмне себептен? Эмне себептен? Комуз үйрөнүү оңой деп ойлойм. Assalamu alaikum аке. Демек, Негизи адам үчүн ойлойм кыйын деле нерсе жок. Ал болгону адамдын кызыгына жараша болсо керек. Балким бирөө комузга кызыгат, бирөө гитарага кызыгат. Негизи билишибиз керек, гитара бул комуз эмес, комуз гитара эмес да, ошол сыяктуу. Эми бирок негизи кыргыздар үчүн комуз эле оңой болуш керек. Анткени бардыгы эле улуттук аспап, музыкалык аспап болгондон кийин комуз эле оңой болот деп ишенем. демек сиздин оюңуз комуз оңой үйрөнүү. Ооба, комуз оңой. Чоң рахмат. Сурамжылоо кылып бүттүк. Жыйынтыкка келе турган болсок, ар бир аспаптын өзүнүн кыйынчылыктары бар. Жана адамдын кызыгуусу болсо, ар бир аспап тез жана оңой өздөштүрүлөт. Ал эми кызыгуу жок болгон болсо, кыйын болот. Бул видео силерге жаккан болсо, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар. Каналга катталыңыздар. Көрүшкөнчө.